Энергетика тармагына киргизилген өзгөчө кырдаал тууралуу президент Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине маек берди. Анда президент бул тармакта эч кандай кырдаал жаралбаганын айтты. Бул жарлык энергетика тармагында кооптуу маселелер жаралган учурда министрдин ыкчам чечим кабыл алуусуна мүмкүнчүлүк түзүп берерин белгиледи. Бул жарлык 2026 жылга чейин иштейт. Маселен, энергетика министри өзүнүн компетенциясына кирген маселелер суу, энергетика, гидроэнергетика жана башка маселелер боюнча бардык координациялоо ролун аткарат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган жетекчилерине, тармактык министрликтердин жетекчилеринин орун басарларына эми энергетика министри тапшырма бере алат. Энергетика тармагындагы маселелердин баарын координациялоого шарт түзүп берип атабыз. Маселелерди ыкчам чечилишин камсыздоо үчүн ыйгарым укук берилип атат. Президент Садыр Жапаровдун айтымында айрым маселелер мекемелер арасында жарым жылдап чечилбей калып турган учурлар бар. Мындан улам бул жарлык аталган тармактагы көйгөйлөрдү ыкчамдатып чечүүгө багытталууда. Бул эмне үчүн жасалып жатат? Анткени 2022 жылга чейин бир топ кичи ГЭСтердин курулуштары аяктап калат. Ошондо жалпы республика боюнча электр энергиясынын кубаттуулугу артат. Чынында энергияны жылда импорттоо менен биз эч жактан бери эле өзгөчө кырдаалдарда келатабыз. Ошентсе да биз энергияны сырттан импорттоону жылдан жылга азайтып келе жатабыз. Садыр Жапаров быйылкы жылы Кыргызстанда эле эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө суу тартыштыгы болуп жатканын айтып, бирок ошентсе да Кыргызстан бул багытта кыш мезгилинде эч кандай көйгөй жаралбай турганын белгиледи. Ошентсе да биз Кудай буйруса кыштан аман эсен жакшы чыгабыз деп турабыз. Себеби ЖЭБти эске алганыбызда жана ошондой эле башка өлкөлөр менен түзүлгөн келишимдердин негизинде кыштан көйгөйсүз чыгабыз. Садыр Жапаров энергетика тармагына киргизилген өзгөчө кырдаал үчүн коомчулукту эч кандай дүрбөлөңгө түшүүнүн кажети жок экенин, бул жарлык болгону министрдин гана ыйгарым укуктарын кеңейтип жатканын баса белгиледи. Тилекке каршы биздин ачык айрым коомубузда бийлик эптеп эле бир жеринен жаңылса экен, жыдыса экен деп жалаң эле жамандык издеген. Өлкөдө ушундай бир каатчылык түзүлсө экен деп күткөн бир ууч топ бар. Бирок биздин сабаттуу элибиз өкмөттүн ачык айрым ишин туура, так түшүнүү менен кабыл алып жатат. Эске салсак, буга чейин өкмөттүн отурумунда энергетика министри Талайбек Ибраев бул тармакта 3 жылга өзгөчө кырдаал режимин киргизүүнү сунуштаган. Ал эми 24 июлда аталган сунушту президент Садыр Жапаров колдоп, атайын жарлыкка кол койгон.